Көптөн бери мени ойлондуруп жүргөн суроом бар эле. Мен врачмын жана ошондой эле массажистмин. Мага күнүгө ар кандай адамдар кайрылышат. Апалар, эжелер жана жаш кыздар. Көбүнчө бели, моюн омурткалары, буттары ооруп келишет. Ошолорго массаж жасайм. Ушул кылган жумушум шариятка дал келеби дейт. Жакшысы аял аялга массаж жасасын. Кандай оору болгондо да эркек эркекке. А эгерде таптакыр жок болуп калса, эми оору, зарылчылык, бирөө катуу ооруп атат, анда махрам болсун жанында. Махрам болсун. Түшүнөсүзбү махрам? Ошол келин келди, кыз келди, апа келди, жаш кызбы ким болсо дагы ошонун атасы, кыз болсо атасы жанында турсун. Сиз массаж жасасаңыз. Махрам. Агасы, жосу күйөөсү жанында турсун. Бул аргасыздан. А эң жакшысы эркек эркек, аял аял. Эми биз билбейбиз деп кандай пайгамбарыбыз айткан бир сөз айтып койгон кыямат күнгө чейин бизге сабакта. Жоочун эркек менен жоочун аял экөө эле. Болсо үчүнчүсү точно шайтан деген да. Биз буга шектенбей эле коелу. Сапсем өзүбүздү аулия кылып жүрбөйлү. Үчүнчүсү точно шайтан деди пайгамбарыбыз айтты, болду. Намахрам эркек, намахрам аял, үчүнчүсү шайтан. Менин энем үйдө Куран окуса, дем салганда кичине кыйналат дейт. Молдолорго да барып окутуп көрдүк. Ар ким ар кандай жоопторду айтышат. Көз тийүү, жин, тамак менен сыйкыр болгон дешти. Же үйдө жин болушу мүмкүнбү? Зыяны тийбейби адамга? Ушул маселе жөнүндө айтып кетсеңиз, эмне кылсак болот деп. Үйдө жин болушу мүмкүн. Жиндер болушу мүмкүн туган. Бизге көрүнбөйт. Алар үйдө эле жүрө берет. Ошон үчүн биз ажаткана киргенде дуаны окуп кирип атпайбызбы? Не деп? Я Алла жиндердин эркегинен, ургачыларынан сактагын деп кирип атабыз. Жок болсо эмне айтат элек? Ал бар алар. Ошон үчүн дуаларды окуп туруш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кайсыл үйгө киргенде бисмилlah, бисмиллахи валажна ва бисмиллахи харажна ва алаллахи раббина таваккална деген дуа менен кирсе, бая жин шайтанда сыртта эле калып калат экен. Бул үйгө кирбей эле коелу, тамак деле жок, жашаганга, түн өткөргөнгө деле жок деп. А болбосо башка өздөрүн да чакырат. Бисмилла деп кирели. Чыкканда дагы бисмилла таваккалту алаллах, ла хавла ва ла куввата илля билля дуаны окуп чыгайлы тугандар. Ажаткана кирип атканда учурларында, анан кийин кечкурун идиш аяктарды жууп, үстүн жаап, бул нерселердин баарына ыктыятташ керек. Окутуңуздар апаңызды, Алла таалам шифа берсин. Устаз кепка кийсе болобу? Кеңири айтып кетиңизчи. Эми кепка мындай да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дегенде, "Ман ташаббаха минху фахуа мин, ман ташаббаха биқом фахуа мин." Ким кайсы коомго өзүн окшотсо, ошолор менен болот депчи. Биздин мурдагы эски алымдарыбыз буга өтө каршы турат эле. Атак баш кийим катары мейли. Бирок ошону кийип, анан кээ бирлер бар, мына батыштагы мусулман эместерди туурапчы. Ал жакшы эмес. Ал жакшы эмес. Тахиятул масжид намазын Багдадтын азаны менен кооматтын ортосунда окуса болобу? Болбойт. Жана бир күндө 3 мечитке кирсең 3 жолу окулабы? Канча жол кирсеңиз ошончо жолу окусаңыз жакшы. Орозо учурунда насыбай атканга болобу? Күндүз кээ бир таксырлар болот дейт, кээ бир таксырлар болбойт дейт. Кимисине ишенебиз дейт. Насыбай чекендүү? Болбойт тугандар. Орозо маалда насыбай дагы болбойт, сигарет дагы болбойт. Чыдагыла эми. Наоборот, мен айтар элем, насыбай таштай турган эң сезон орозо Рамазан айда да. Сигареттен арылалбай кыйналып жүргөндү билем, насыбайдан арылалбай кыйналып жүргөндү берем. Өзү деле билет, сасык, жаман, неудобно, кыйналат, баш ооруйт. Бирок таштай албайт, көнүп калганда, бирок Рамазан ай ошого берилген, жаман адаттарды ташташ үчүн. Чорный тминдин фазилетин айтып бериңизчи. Өлүмдөн башка бардык ооруларга шифа. Интернеттеги погодага ишенсе болобу? Алдын ала 10 күндү айтып коет, бирок туура чыгат дейт. Орустар жакшы айтканда, прогноз погоды деп коет. Прогноз деген болжолду да. Сен прогнозун кандай? Ким утат? Тиги утат же бул утат деп прогноз айтып кое беребиз да. Сен прогнозун эртең кандай? Кудай билет, жайышы да мүмкүн, жабашы да мүмкүн деп кой. Бул прогноз жакшы эле. Прогноз алдын ала кескин түрдө эртеге жайыт дебей,
жааганга ыктымалы бар, ушундай прогноз берип атабыз. Эчтеке эмес, 10 күн эмес, 1 жылдык деле айта бербейбиз. Демек, кескин түрдө айта турган болсо, болбой калат, себеп эртеңки күндө Алладан башка эч ким билбейт. Канча жолу мен өзүм, сен туура чыгат деп атасың го, мен туура эмес чыкканда көп күбө болгом да. Жамгыр жайт деп эртесинчи ишке чыкпай коюп чөп чапканга, жабай коюп, кайра анан жабайт дегенде кайра жаап коюп, мындайлар толтура көптүр. Канча жолу болгон. Кар жайт дейт, жабайт.